Садырдың қолынан, же болса Мадаханның қолынан ошо талапкерликти немене президенттикти тартып алайын деген дешиш эмес. Мамлекетти кантип өнүктүрүүнү жолдорун айтыш үчүн барам да дебаттарга. Президенттик жарышка атсалышкандардын бири Жамбыл Камчиев өлкөдөгү саясий жана юридикалык каталарды оңдош үчүн шайлоого баратыптыр. Анын пикиринде өлкө 2010 жылдагы инкылаптан бери мыйзам талаасынан чыгып кетип, легитимсиз жашап келет. Мыйзам талаасына кайтуу үчүн 93-жылы кабыл алынган конституцияга кайтып барышыбыз керек экен. 1994 жылы 21 ноябрда Аскар Акаевдин Конституционное совещание деген тобу биздин мыйзамдуу, легитимдүү конституцияны бузушкандагы бир эле отурумда 97 статьянын 46-сын бузган. 94 жылдын 21 ноябрынан бери легитимдүү болбой атабыз. Мамлекет укуктук талаадан чыгып кеткенбиз. Кайтып правовой полеге кириш үчүн 93-кө барыш керек. Анан 105 депутат одномандатныйдан шайланып келиш керек дагы, ошолор аныкташ керек. Конституция өзгөрөбү, өзгөрбөйбү. Бирок Жамбыл Камчиевдин БШКга 1 миллион сомдук күрөөнү төлөй турган каражаты жок экен. Мынча каражатты таап беребиз дегендерден да акча алгысы келбей жатканын айтууда. Азыр мага бирөөлөр 1 миллион деле таап беребиз деп атат. Мен бирок алгым келбей атат. Себеби өзү коомчулуктун бардыгын чакырар элем. 10 январда боло турган президенттик шайлоону токтотуп туруш керек. Бул текабайттардын ойлоп тапкан немеси. Демилгеси. Анда эмне талапкерлигиңизди койдуңуз, токтотуп туруш керек деп. Мен ошону айтыш үчүн койдум да. Себеби мындай жөн жүрсөң, жөн чыксаң айтпайт. Мына сен мен талапкерлигимди койгондугум үчүн сен келип менен сурап атасың да. Президент болом деп дымак күткөндөрдүн жалпы саны 63-кө жетти. Алардын ичинен 55 эркек жана 8 аял киши. Талапкерлердин арасында куудулдары, ырчылары, бизнесмендери, шоу-бизнес өкүлдөрү, ажылары, батышчылдары жана улутчулдары да бар. Албетте шайлоо жана шайлануу укугу адамга баш мыйзам менен бекитилип берилген. Бирок калың элдин колдоосуна ээ боло аламбы деген суроону өздөрүнө койгондор аз. Алардын айрымдары чындап атаандаштык жаратууну көздөсө, кээси жөн гана саясий соодалашууга барыш ыктымалдыгы айтылып келет. Арасында атың чыкпаса жер өрттө деп, коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурдургусу келгендер да жок эмес. Талапкерлердин арасында чындап элдин колдоосуна ээ болгондору саналуу гана, элине жараша башчысы деп айтылып келген. Андыктан бул ирет эл акчага сатылбай, куруу бадаларга алданбай, чыныгы татыктууларын тандап алуусу керек. Президенттик кызматка талапкер болууну каалагандардын арыз жазуу мөөнөтү 14 ноябрда аяктады. Эми 6 декабрга чейин талапкерлер өмүр баяны камтылган анкета тапшырышат. 14 декабрда БШК катышууга укук алган талапкерлердин акыркы тизмесин жарыялайт. Ар бир талапкер 30 миңден кем эмес, анык жарандардын кол тамгаларын чогултуш керек. Ошол кол тамгаларды чогултуу этабына өтүшөт. Ал этап, колдорду чогултуу этабы декабрь айынын 3 декабрына чейин кошуп алганда ошол процессти жүргүзүш керек. Андан ары калган документтерди, шайлоо күрөөсүн, тиешелүү документтерди жеткирип, Борбор шайлоо комиссиясына тапшыруунун мөөнөтү 6 декабрга чейин. 10 январда добуш берүү өнөктүгү аяктаган соң 12 январга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын жана катышкан шайлоочулардын тизмесин жарыялайт. 24 январга чейин шайлоо мыйзамда өткөнбү же жокпу расмий жарыяланат. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.